Канткенде инвестиция кылып жатканда акчаны жоготуу риски минималдуу болот, пайда табуу максималдуу болот. Бул видео өтө маанилүү, ошондуктан подписка басыңыз, аягына чейин көрүңүз. Сиз инвестиция кылып жатканда риск аз болуш үчүн, акчаңызды жоготуу албаш үчүн сизден инвестиция сурап жаткан адамдын бизнесин ал адамга караганда жакшыраак билишиңиз керек. Бир акцияны сатып алып жатасызбы? Акция бул бир бизнестин бөлүгү. Ошол акцияны, ошол бизнести сиз ошол бизнести кылып жаткан, ошол бизнесте иштеп жаткан адамдарга караганда көбүрөөк түшүнө турган болсоңуз, ушунда инвестиция кылышыңыз керек. Риск минималдуу болот. Эгер ошол анын бизнесин жакшыраак түшүндүңүз да, пайда көбүрөөк келишин билдиңиз, ал сизден азыраак акча сурап жатканын билдиңиз, акчаңызды бердиңиз, инвестиция кылдыңыз, доход киреше көбүрөөк болот. Ошондуктан туугандар, бирөөгө инвестиция берем деп жатасызбы, же акцияга инвестиция кылам деп жатасызбы? Ал бизнести толук изилдебей туруп акча бербеңиз. Менден сурап калат, асман көпүрө бар экен, анан башка көпүрө бар экен, ошол жака инвестиция кылсам болобу? Анан кийин Африкада бирөөлөр алтын казып атыптыр, бриллиант казып атыптыр, ошол жака инвестиция кылсам болобу депчи. Асман көпүрөнү түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү? Бухгалтериясын билесиңби, билбейсиңби? Кылба ал жака. Акчаңды гарантированно жоготосуң. Анан бизде бир бот бар, өзү эле иштеп сага акча алып келип бере берет деп сурап атабы сизден. Ошол ботун ага караганда, ботту чыгарган адамга караганда жакшы билбесеңиз, акчаңызды лучше бербей коюңуз. Жөн эле сактап калыңыз.